Машинеңиз чаң болгондо эмне кыласыз? Мойка. Автомойка. Мына көрүнүп турат да, бул азыр мынакей. Бул кандай белги негизи мына? Көк менен белгиленгенде. Бүгүнкү жолугушуубуз маанилүү бир максатка өлкөбүздөгү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жарандардын өмүрүн амандыгын сактоо багытындагы иш-чараларга диний чөйрөнүн колдоосун билдирүүгө багытталып жатканы кубанычтуу. Ислам дини ар дайым коомдук тартипти, жоопкерчиликти жана адилет мамилени жогору баалап келген. Ар бир өмүр Алла Тааланын аманаты. Аны коргоо биз үчүн парыз. Ушул маселеде диний коомчулуктун да жоопкерчилиги чоң. Биз дин кызматкерлери мечиттерде жума хутбалар аркылуу эл менен болгон жолугушууларда жалпы жамаатты эреже сактоого, жоопкерчиликке жана бир туугандын өмүрүн ойлогон жүрүм-турумга үндөшүбүз керек. Республика боюнча 1550 жума мечитинде эң акыркы 10 минуттын ичинде жалпы жамаат келип топтолуп калат. Мына ошол мезгилде биздин бардык жума мечитиндеги имам дамлаларыбыз жол коопсуздугу боюнча бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара боюнча биздин элибизге, журтубузга баяндама берет. Андан сырткары биз атайын республика боюнча 4020 мечитте кечки намазыбыз, шам намазынан кийин атайын баяндамалар болуп жатат. Биз коомчулукка, ыймандуулукка, адеп ахлакка үндөгөн 10-15 минуталык ушул баяндамабызды бүгүн жол эрежесин сактоо үчүн дагы коомчулукка жеткиргиле деген тапшырмабызды бердик. Бүгүн Кудайым буйруса шам намазында дээрлик 4000ден ашуун мечитте ушул баяндамада болот. Алла Таалам алып барып жаткан иштерибизге ийгилик береке берсин. Чындыгында бул өмүр биз үчүн чоң Кудай Таала тарабынан берилген аманат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, силерге Кудай Таала тарабынан эки чоң дөөлөт берилген. Ни'матани магбуну фихима касирун минен нас ас-сиххату вал фараг. Адам баласы дээрлик көп учурда баркына жетпейт. Ошонун биринчиси бул ден соолук, өмүр деген. Экинчиси бул убакыт. Андыктан биз коомчулукта өзүбүздүн ден соолугубузду сактоого, башкалардын ден соолугун камсыз кылууга биз милдеттендирилгенбиз. Албетте бул жерде диний башкармадагы өзүнүн элибиздин, журтубуздун аманчылыкта, ден соолукта жакшы өмүр сүрүүсүнө албетте ар дайым салымын кошуп барат. Ушул аткарып аткан жумушта дагы сиздердин басымдуу ордуңар жана ролуңарды белгилеп кетким келет. Эмнеге? Себеби биз баарыбыз билгендей, коомчулуктун басымдуу бөлүгү бул дин, ислам динине тутунуп, ар бир жаран жума намазына келгенде өзүнө парз катары билет. Ушул жарандар менен туура маалымат жеткирип, аларга коюлган тапшырмаларды туура жеткирип, анда сырткары жалпы эле коюлган тапшырманын алкагында түшүндүрүү иштери жүргүзүп, жол эрежесин сактап, жол эрежесин окуп, жол эрежесин аткарууда жогорку инсандык жоопкерчилик менен аткарууга үндөгө бул да биздин парз катары билем. Ошол себептен биздин астыбызда бир чоң милдет катары кабыл алынган бул кесиптик милдет, экинчиден жарандык милдет. Мүмкүн болушунча жарандарыбызды ар бирибиз жамандыктан оолак кылып,
жол кырсыздарын сактап, алардын аманчылыгына өбөлгө түзгөн. Бул да биз үчүн чоң бир сооптуу жумуш. Мешіт айланасындагы ошол жол эрежеси, жол тартиби, коомдук тартип келгенде кээ бир учурларда унутуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы бир эскертип айтып кайрылып жатабыз. Эң негизи жума намазына келген жарандарыбыз жөө келеби, автоунасы менен келеби, мүмкүн болсунча жол эрежесин бузбастан, тыгын жаратпастан, жолдорду тоспостон, башкача айтканда, ошол мешіттин айланасында, ошол жол эрежесин өтүп аткан башка жарандарыбыздын укуктарын бузбастан, мүмкүн болушунча өзүнүн парызын аткарып кетсе депчи. Ушул маалыматтарды такай жерлерде жеткирип атабыз. Мына бүгүнкү күндө сиздердин колдооңуздар менен ушул маалыматтарды толук республикага жеткиребиз деген ишеничтемин.